Ысык көлдө гидроз көтелер кагылышып, бир жаран каза болду. Ысык көлдө 2 гидроз көтел сүзүшүп, бир жаран каза болду. Маалыматты облустук милициядан тастыкташты. Билдирүүдө айтылгандай, окуя 15 июлда саат 19:00 чамасында болгон. Бул күнү чет өлкөлүк жарандардан турган достор тобу көл жээгинен гидроз көтелдерди ижарага алышкан. Алар жээктен болжол менен 1 чакырымдай алыстыкта көңүл ачып жүрүшкөн. Анда 30 жаштагы чет өлкөлүк жаран гидроз көтелдерди башкарып бара жатып, чогуу эс алып жүргөн досунун гидроз көтели менен кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен ал жаран окуя болгон жерде жан берген. Учурда тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү иши уланууда. Орусиядагы Wildberries кампасында дронун чабуулунан 24 адам жабыркады. Москва облусунун Электросталь шаарында жайгашкан Wildberries кампасында дронун чабуулунан өрт чыгып, 24 адам жабыркады. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги алардын арасында кыргызстандыктар бар жогун тактап жатат. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери аталган кампа объектисинде эмгектенген кыргыз жарандары менен жолугушту. Зарыл консулдук укуктук жардам көрсөтүлүүдө. Өрт толугу менен өчүрүлө элек. Кампанын аймагы курчоп алынган. Окуя болгон жерде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, өрт өчүрүү куткаруу кызматтарынын жана башка тийиштүү органдардын кызматкерлери иштешүүдө. Орусиялык маалымат каражаттарынын билдирүүсүнө ылайык, өрт очкуч аппараттардын чабуулунан кийин чыккан өрттүн расмий себептери Орусиянын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан аныкталууда. Элчиликтин кызматкерлери кырдаалдын өнүгүшүн көзөмөлдөөнү улантууда. Президент чет элдиктерге жер сатылбай турганын билдирди. Чет элдик инвесторлорго жерди узак мөөнөткө ижарага берүү бүгүн эле пайда болгон жаңы норма эмес. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек бергенде билдирди. Өлкө башчынын айтымында бул механизм Кыргызстанда көп жылдан бери колдонулуп келет. Азыркы өзгөртүүлөрдүн максаты аны заман талабына ылайык тактап, көзөмөлдү күчөтүү жана инвестордун жоопкерчилигин дагы да жогорулатуу болуп саналат. Муну ар бирибиз эле жакшы билебиз. Бишкектеги Вефа центр, Бетасторис сыяктуу инвестициялык долбоорлор дагы дал ушундай узак мөөнөттүү ижара механизминин негизинде ишке ашкан. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Алар бүгүн мамлекеттин мыйзамынан тышкары өз алдынча жашап жаткан жери жок. Тескерисинче, миңдеген жарандар иштеп, жүздөгөн ишкерлер бизнес жүргүзүп, мамлекетке туруктуу салык төлөп жатышат. Имаратын көтөрүп кетишкен жок, көтөрүп кете да албайт. Эң башкысы Кыргызстандын мыйзамдары боюнча чет өлкөлүк жарандар же чет элдик компаниялар жер тилкесине менчик укугун ала албайт. Жер кодекстин түз талабы ушундай. Алар белгилүү мөөнөткө ижара акысын төлөп, пайдалануу укугун гана алышат. Жер мамлекеттин менчиги бойдон калат. Ошондуктан бүгүн бул маселени жаңы мыйзам чыгып, эми жерди чет элдиктерге берип жатышат деген көрсөтүү чындыкка дал келбейт. Дагы кайталайм, мурда эле колдонулуп келген инвестициялык механизм. Азыр болгону мамлекет аны дагы да тартипке салып, жоопкерчиликти күчөтүп жатат. Жерди алып коюп, эч нерсе курбай, убакыт созуп жүрө беришпесин деген саясат. Тилекке каршы айрым саясатчылар ушул теманы бурмалап, коомдо негизсиз кооптоону жаратууга аракет кылып жатышат. Алар чет элдик жаранга катталган менчик бир сотук жерди көрсөтсүнчү. Андай жок, деди президент. Белгилей кетсек, министрлер кабинети мамлекеттик менчикте турган жер участоктарын берүү тартибин өркүндөтүүгө багытталган токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документте 2019 жылдын 9 октябрындагы номер 535 токтомго бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталган.
Талибан өкмөтү Өзбекстанга сын пикир айтылганы тууралуу маалыматтарды четке какты. Ауганстандын жакшылыкты жайылтуу жана жамандыктын алдын алуу министрлиги мекеменин башчысы Мухаммад Халид Ханафи Өзбекстан тууралуу сын айткан деген маалыматтарды четке какты. Ауган тарап бул тууралуу расмий билдирүүнү 16-июлда Өзбекстандын Кабулдагы элчилигине жөнөткөнүн Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматына таянып Дарыё басылмасы жазды. Билдирүүдө Ауганстандын Өзбекстанга болгон мамилеси ачык экени белгиленип, эки өлкөнүн ортосундагы терең диний, тарыхый жана маданий байланыштар бар экени айтылган. Боордош Өзбекстан боюнча биздин позициябыз так. Бул жер ислам дүйнөсүнүн көптөгөн улуу аалымдарынын, анын ичинде Имам Бухаринин мекени. Ауган менен Өзбекстандын ортосунда терең диний, тарыхый, маданий байланыштар жана элдердин жакындыгы бар. Биз бул мамилелерди өзгөчө баалайбыз. Айрым маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда Өзбекстанга карата терс мааниде түшүндүрүлгөн билдирүүлөр чындыкка дал келбейт. Биз мындай пикирди кескин четке кагабыз жана аларды фактыларды бурмалоо деп эсептейбиз деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы бир туугандык, өз ара урматтоо жана жакшы мамилелер мындан ары да бекемделе берерине ишеним билдирилген. Буга чейин 15-июлда BBC'нин өзбек кызматы жергиликтүү булактарга таянып, Ауганстандын жакшылыкты жайылтуу жана жамандыктын алдын алуу министри Мухаммад Халид Ханафи Өзбекстанда исламдын аты гана калганын айткан деген маалымат тараткан. Ошондой эле ал Өзбекстандын дин ишмерлерин сындап, өлкөдөгү диний маселелер дин кызматкерлери эмес, светтик мамлекет тарабынан жөнгө салынып жатканына нааразы болгон деп билдирилген. Министрликтин катчысы Сайф Хайбар тарабынан X социалдык тармагына жарыялаган билдирүү кеңири тарап, бирок кийинчерээк өчүрүлгөн. Ага байланыштуу видеода жеткиликсиз болуп калган. Булак Азаттык. Орусияда дрон тийген Wildberries'тин кампасында кыргыз жарандары бар жогу такталууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери Wildberries маркетплейсинин кампаларына жасалган чабуулдан каза болгондор жана жаракат алгандар арасында кыргыз жарандары бар жогун такташ үчүн Москва облусундагы Электросталь шаарына барды. Бул тууралуу 18-июлда элчиликтин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Алдын ала маалыматта Электросталдын өзүндө көп кыргыз жарандар иштейт. Учурда өрт чыккан жер курчоого алынып, кампада документи калып кеткен адамдар ичкери кире албай турушат. Соц медиада тараган видеолордун биринде кыргызча сүйлөгөн эркек киши аялы кампадан чыга албай калганын айтып жатканын угууга болот. 18-июлдага караган түнү Подмосковьедеги Wildberries маркетплейсинин кампасына дрон түшкөн. Аймактын башчысы Андрей Воробьев 24 адам жаракат алганын кабарлады. Ушул эле түнү Wildberries компаниясынын Тамбов облусундагы Кодовск шаарындагы кампасына дагы дрон тийген. Облус башчысы Евгений Первышевдин маалыматында 7 киши каза болуп, 25 киши жаракат алды. Алардын 23-ü ооруканага жаткырылды. Wildberries компаниясынын башчысы Татьяна Ким жабыр тарткандарга жана каза болгондордун үй бүлөлөрүнө колдоо көрсөтүүнү убада кылды. Орусиянын тергөө комитетинин өкүлү Светлана Петронко Wildberries кампаларына кол салуу боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Москва жана Тамбов облустарындагы логистикалык объекттерге сок курулганын ырастап, алар дрон жана навигация жабдыктарын өндүрүү үчүн санкцияга кабылган тетиктерди жеткирүүдө колдонулганын билдирди. Булак Азаттык.